20 жыл мамлекеттик кызматта иштеп эс алууга чыккан Айнура Диркенбаева үйдө бош отурбайын деп тигүү цехине жумушка кирген. Айтымында чет жерде мекендештер иштеп тапкан акчаны нарындан деле тапса болот. Артыкчылыгы өз эл, өз жер, эң башкысы балдары жанында. Тигүүчү жанын кыйнабай алына жараша иштесе керектөөсүнө жеткидей каражат таап алат. Жумуш постоянный. Тапкан ай бир 10-15 күндө айлык алабыз. Орточо эсеп менен мен 8 миң, 10 миңге чейин алам. Буйрса жетет үйлөмө. Борбордо деле иштеп көргөнбүз да, бирок аякта тапкан маяна аякта жашаган квартираңа, жолуңа кетет экен да. Биякта болсо үйдүн жаны жолуңа кетпейт, квартираңа кетпейт. Тапкан айлык алган акчаң берекелүү да бияктан нарында. Бардык тармак сыяктуу эле жеңил өнөр жай тармагы дагы заман талабына жараша жаңы жабдуулар менен толукталууда. Айтсак, мына бул Кытай өндүрүшүнө таандык жабдуу 3 адам жашай турчу жумушту бир аткарган артыкчылыгы менен иштин кыйла шыдыр кетишине жардам берет. Кармандын салуунун бир функциясын аткарат. Бул жактан даяр кылып, анан түз стандартка такап, жакшы мындай айтканда колго салгандан көрө автомат менен салган бул өтө ыңгайлуу болуп, анан шеяларынын номеринен тез колунан чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк. Бул тигүү цехи 60 орунга ылайыкталып даярдалган, бирок тилекке каршы жумуш орундары болгону менен жумушчулар жетишпей 20 орун бош турат. Мындан тышкары облустун 3 районундагы ушундай чахан цехтер ачылып, анда 30 адам иш менен камсыздалган. Биз мезгилине жараша пиджак, рубашка жана башка модельдерди тигебиз. Основной бизде туруктуу 1-2-3 модель эле. Ошо менен тигип келип иштеп келатабыз. Тигүү цехинен чыккан продукция учурда Россия мамлекетине кетет. Ушу тапта айымдар үчүн костюм жана көйнөктөрдү тигүүшүүдө. Мындагы кызматкерлердин орточо айлык маянасы иштегенине жараша 15 миң сомдон 20 миң сомго чейин ар бир 10 күндө берилет. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.